Мен президенттин өкүлү айтып атат да, сүрдүп атат депчи. Эми бул сүрдөбөш үчүн Токтоюм Үмөтайлан чакырып береликпи, жанында отуруп массаж кылып отурсун. Эми ушул сүрдөгөндүкпү, мындай жөнөкөй эле суроо берип атат да, мынагу 9-беренеге жазып алыптыр да. Министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик сыйлыгы бар болсо камакка алынышы мүмкүн эмес депчи. Бул не деген? Түркөйлүк. Министрлердин бардыгынын жок дегенде почетный грамотасы бар да. Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасы еңбек сіңірген. Алардын бирөөнү да камакка албай турган болсок. Ана кантип анан коррупция менен күрөшөсүңөр? Ана президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат дейт. Биздин депутаттарды алып барып эле камап атасыңар го, эч кандай жоопкерчилик макулдугу жок эле. Биротоланда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип койбойкпу? Сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойкпу? Сейрек кездешүүчү адамдар деп. Буларга кол тийгизгенге болбойт, сөз тийгизгенге болбойт. Булар акыркы экземплярлар деп. Ушундай да мыйзамдап келесиңерби? Айланып кетели. Не деген министрлер бул? Коррупция болот, анда бүттүк сыйлык алып алат. Почетный грамота тоже мамлекеттик сыйлыктын катарынан кирет. Бирөөнү да камай албайсың министрлердин барын. Урматтуу кесиптештер, ушул баш мыйзамды кабыл алып атканда биз бакырып чыкпадык беле? Кесепет ушундай болот деп. Бүгүн болсо бакырып атасыңар. Ой, мындай болуп калды, тигиндей болду. Чала болот. Рас болду. Туура кылат. Ошондо бүт баш мыйзамга берип койгонбуз. Азыр өзгөртө албайсыңар эми. Ошондо кыйкыр чыкпайт элеңер. Азыр эми кыйкыр чыкпай. Мына азыр айтып атасыңар, жогорку кеңештен макулдугун алыш керек, өкмөттүн структурасын, мүчөлөрүн дайынданга деп. Мариповду дайындаганда силердин укугуңарды, макулдугуңарды алдыбы? Келдиби? Сурап да койгон жокко? Дайындап койду. Каалаган кезде эски мыйзам, баш мыйзам, каалаган кезде жаңы баш мыйзамды издеп башаламан болуп атпайбы? Но мыйзамыңарды алып кеткиле, болбойт. Болбойт булуңар. Не деген мыйзам бул? Башка кишилер окубасын, күлөт башка жагы менен. Рахмат, Айда Камчыбек, урматтуу президенттин өкүлү жана өкмөттүн өкүлү. Эми сиздер көрбөдүңүздөрбү? 20-дан ашык депутат сүйлөдү, бир дагы депутат жартылай колдогон жок. Анан азыр сиздерчи, урматтуу баяндамачылар, чакыртып албасаңар бул 6 айга четке кагылат. Четке какылгандан кийин сиздердин кызматыңыздар да четке кагылат. Ушул жерде унчукпай баяндама алып отурганыңар үчүн. Эмнеден коркуп атасың? Кабыл албайт. 81 добуш менен өткөрүш керек бул мыйзамды. Концепциясын да кабыл албайт муну. Эми ушундай мыйзам болобу? Өзүңөр көрдүңөр го, кандай шылдың болдуңар, кандай маскара болдуңар. Мазактап атат го. Эми ушу министрлерге көз тийбесин, сөз тийбесин деп, анан жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын баарын жүктөп берипсиңер. Кызматтык квартира, кызматтык нерсе, соц пакет, сыйакы деп. Булардын бардыгын кандын вазирлер кылып салдыңар да. Аркадактан уялбайкпы? Түркмөнстөндөн арашып кеттик го. Ушул нерсени мындан 3 ай мурун Текебаев айткан. Бейпеңдеп, чуркап жүрүп колду өсүңөр деп. Ошол мыйзамдап келипсиңер го силер, уялбай эле. Уят да. Тарых алдында, Кыргыздын элинин алдында. Ушул аким министрлердин бардыгын эми эл багыш керек экен. Ошол элдин эсебине чайраңдаш керек экен. Анан почетный грамотасы бар адамда камакка алынбаш керек экен. Анын эмнеси бар? Болбойт да бул. Чакыртып алыңыздар. Болбосо четке кагылып кетет. Мен сунуш киргизем. Башкача сунуш кирип, жанагы 3 мыйзамды Кенжебек Саттыкулович айткан. Кайра иштеп келүү үчүн комитетке жиберүү боюнча сунуш коем. Ушу сунушту добуш коюп бериңиз. Рахмат.